Сириянын куралдуу кагылышуулары орун алган аймагында кыргызстандыктардын да бар экени бийликтин орчундуу көйгөйүнө айланып келүүдө. Өкүнүчкө карай, алардын арасында согушка катышып жүргөндөрү да бар. Сириядан кайтарылган Кыргызстандын жараны ал жакта согуштук аракеттерге катышкандыгы аныкталса, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Статистикага ылайык, Сирияга кетүү агымы түштүк аймакта көп катталат. Анын ичинде Жалал-Абад облусунун Сузак, Ош облусунун Араван жана Ноокат району алдыңкы сапта. Тышкы иштер министрлиги Сирияда жалпысынан 200 аял, 400-гө жакын бала бар экенин кабарлаган. Аларды кайтарып келүү аракети Айкөл программасынын негизинде улантылууда. Аялдар менен балдар Кыргызстанга 2019 жылдан баштап алып келине баштаган. Өткөн 2023 жылдын 8 декабрында 31 аял киши жана 65 жашы жетелек бала атайын учак менен мекенине жеткирилди. Буга чейинки миссиялар менен 70 аял, 246 бала келген. Алар алгач реабилитациядан өтүшөт. Согуш талаасынан кайтып келгендер менен дарыгерлер, психологдор, теологдор иш алып барышат. Ошондой эле жашаган жерине көндүрүү жана аралаштыруу процесстерин ишке ашыруу жергиликтүү бийлик жана тиешелүү мамлекеттик органдарга жүктөлгөн. Кабарчыбыз Асель Сыдыкова Сириядан кайтарылгандар менен маек курган. Ошол маекке назарыңыздарды буралы. Американы бомбежкасынын астында бардыгы өлүп, жанып өлдү, бардыгы. Ошондой тырышып ятып коён. Аль-Хол Сириядагы качкындардын лагери. Алгач бул жай 11 миңге ылайыкташылган болсо, 2019 жылдын статистикасы боюнча мында жашагандардын саны 70 миңден ашкан. Лагердегилердин 94%-ын аялдар жана балдар түзөт. Алардын көпчүлүгү согушкерлердин үй бүлөлөрү. Рано Исмадияровадагы дал ушул лагерден Кыргызстанга алынып келингендерден бири. 47 жаштагы аял өмүрүнүн акыркы 9 жылы коркуу менен адамчыдагыс оор шартта өткөнүн айтууда. Ал жакта жолдошун, уулун, ден соолугун жоготуп, 2 кыз 2 небереси менен мекенге кайтканына азыркыга чейин ишенбей турат. Бул кызым Рукая аягына окуй эди ал жерде. Оолум аягы тарпар жаланды, сынып. Кыйын акыбалдар болду. Аны эстегим да келбейт. Сөйлегим де келбейт. Эч кимди дебейм ал жерге барсын деп, düşманыма да дебейм. Ал жерде кожоюнуму жоготтум, мына оолуму жоготтум. Сагылыйт жоготтум. Эч кимди барсын демейм. Исмадиярованын Сирия аймагына өтүп кетүүсү үч уктаса дагы түшүнө кирген эмес. 2014 жылы жолдошунун чакыруусу менен 2 кыз 1 уулу менен Туркияга барып, андан кийин белгисиз адамдар согуш жүргөн аймакка алып өткөнүн билбей калган. Мен билбедим, Түркия менен Сирия чегерадаш экенлигин мен билбеген элем. Анан деке сүйлөбөң эже, биз сизге сүйлөй албайбыз деди. Анан кирдик деди. Бул танкилерди көрүп атасызбы деди. Аны биз 16 саат жүрдүк, көп жол жүрдүк. Анан деди, көрүп атасызбы деди. Азыр бул жерден жүгүрүп өтпөсөз, ал сизди атат деди. Анан өтсөм баары оружиедагылар, мен билбедим ал жер Сирия экенин. Сирияда уруш болгонун да билбедим. Анан ушинтип кирип калдык эми. Вакыт аркая кетпейт ама. 32 жаштагы Назима ханда 5 баласы менен күйүп турган Сирия аймагында баш аягы 10 жыл жүргөн. Кан октары жыттанган аймактан аман келген келин 2019 жылы Аль-Хол лагерине чыгып, ушул жылдын февраль айында Айкөл миссиясы менен туулган жерине кайтты. Ал 2 баласы менен Туркияда турмушка чыгып, жолдошу айылга барып жашайбыз деген сунушу менен чек арадан согуш талаасына алып өтүп кеткенин айтууда. Биз адашып билмей, ушу күйөөлөрүбүз аркасынан барып калдык. Кыргызстандан кетмей эле шу жерде жашашлык өзү битте катта бакытты. Бүгүнгө канчадан канча адам маселен күтүп турушты лагерде халигече. Келишти. Келгиси келип, йыглап, үй бүлөсүнү согунушуп. Мен алхамдулилла ушундай кышта биз азыр лагерде болгондо жудо соок, жудо кыйын халат болот. Мен үйүмүздө ысык, балаларыбыз менен ата-анамыз янында бактылуу болуп отурупбуз.
Аялдар менен балдар Кыргызстанга 2019 жылдан баштап алып келине баштаган. Ушул жылдын декабрында 31 аял киши жана 65 жашы жетелик бала атайын учак менен жеткирилди. Буга чейин миссиялар менен 70 аял, 246 бала келген. Алар алгач реабилитациядан өтүштү. Согуш таласынан кайтып келгендер менен дарыгерлер, психиатрлар, теологдор иш алып барышат. Ошол эле жашаган жерине көндүрүү жана аралаштыруу процесстерин ишке ашыруу жергиликтүү бийлик жана тиешелүү мамлекеттик органдарга жүктөлгөн. Алар менен жекечештүү пландар иштелет. Булар үй бүлө үчүн болгондуктан үй бүлө менен жекечештүү планы түзүлүп, перс түзүп, КДДга балдар иштери боюнча комиссияга коебуз. Ал комиссияда каралып, комиссияга тиешелүү мекеме жетекчилерине берилип, анан бүгүнкү күндө алар менен биз тыгыз байланышта иш алып барып атабыз. Андан сырткары биздин өзүбүздүн соц кызматкерлерибиз бар. Ар бир айыл өкмөттө бирден соц кызматкер. Келген үй бүлөлөргө бирден соц кызматкер камтылган. Ал камтылган соц кызматкер ар бир жумада бир жолу барып мониторинг жүргүзүп турат. Сирияга кетүү агымы түштүк аймакта көп катталган. Анын ичинде Жалал Абад облусунун Сузак, Ош облусунун Араван жана Ноокат району алдыңкы сапта. Тышкы иштер министрлиги Сирияда жалпысынан 200 аял, 400гө жакын бала бар экенин кабарлаган. Аларды кайтарып келүү аракети Айкөл программасынын негизинде уланат. Ошол эле учурда кыргызстандык жарандар Сирияда согуштук аракеттерге катышкандыгы аныкталса, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. 2011 жылы сириялыктар демократияны талап кылып көчөгө чыккан. Бирок анын ордуна согуш жана талкаланган өлкөнү алышты. Жаңжалга жакынкы чыгыштын башка өлкөлөрү Орусия, Туркия жана Батыштагы тартылып, мурда болуп көрбөгөндөй масштабтагы курч гуманитарды кризиске алып келди. Жарым миллионго чамалуу киши каза тапты. Калктын тең жарымы үй жайынан безип качканга айланды. Алардын 6,5 миллион чамалуусу Сириянын ичинде көчүп конуп жүрсө, калган 5,5 миллион киши коңшу өлкөлөрдөн Түркия, Ливан, Иордания жана Ирактан башкалыкка тапты. Миллион чамалуу киши Европага чыгып кетти. Бул экинчи дүйнөлүк согуштан берки качкындарга байланышкан өтө чоң көрсөткүч эле. 4кө бөлүнүп турган аймакта азырынча эч кандай дипломатиялык чечим кабыл алына элек. Кырдаал канчага чейин созулары белгисиз. Асия Сыдыкова, Аскар Маматисаков, Регион телеканалы. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.